Бул менин иш ордум. Мен кол өнөрчүлүккө жаш кезимден эле кирдим да. Мектепте окуп жүргөндө эле биздин апаларыбыз менен кошо жарышып, иш жазашып, ошолор менен кызыгып чогуу жүрчү элем. Андан кийин улантып кеттим. Ушу ой максатым эле бул кыргыздын көнөрбөс момундай кылым карыткан өнөрү кийиз менен уланып кетсе муунда муунга деп ойлойм да. Көбүнчө кийиз менен иштейм. Боз үй жасайм. Жакшы чоң ийгиликтерге жеткен боз үйүм бар. Выставкаларга барат. Чоң кооз, абдан кооз. Балдардын кичинекей боз үйлөрүн азыр жасап атам. Балдардыкы мен өзүнчө мындай эметем да. Мындай бир табият таануу сыяктуу, жаратылышты таануу, отуруп сүйлөшүп балдар менен. Бул эмне десем, кыргыздын оюусу дейт. Бул эмне десем, аттарын айтып, ушундай мынакей. Бул ушул жабык баш да. Ушундай мааниде бул ушул эмелердин детский ошол кичинекей балдардын боз үйүнүн жасалгалары да. Балдардын боз үйүн жасаштагы бир 5-6 ай убакыт алат. Түйшүгү, эми кийиздин түйшүгү белгилүү эле болсо керек. Мына бул жерде чыптамасы мындай мол оюуларынын дагы, жиптеринин дагы жарашыгына көп көңүл бурмун да. Ошолорду мындай карап көрүп, байкап көрүп эметип, мына бул болсо белдемчиси. Кыз келиндердин кийизден, нукура таза кийизден, анан ичтерин дагы мисалы үчүн мындай эле алып жасабай, мындай таза нукура, дем ала турган жакшы материалдардан жасаш керек да. Мына бул жерде менин эмем турат. Хан чепкен деп коет го. Хан чепкен. Мына бул дагы нукура таза кийизден да, жогорку сорттогу таза кийизден жасалган. Мына ичи дагы жибек, таптаза жибек. Анан мына мондай өтүгү. Өтүгү дагы мына мондай жасалган да. Мына мондай сапаттуу аябай таманы. Негизи кийиздин эң башкы касиети баягы ата-бабаларыбыз ошону изилдеп билген экен деп мен дайыма таң калам да. Кийиздердин эң бир жакшы касиети бул кан айланууну аябай жакшыртат. Шырдактын, булардын мына кийиздери жогорку сорттогу кийиздер. Кол өнөрчүлүк менен иштеп жатканда эң биринчиден ушу жүрөгүм менен ойлоном да, бул кыргыздын кыздары бизди улантып кетсе, көрсө, кызыкса деп. Мен көп окуучуларды тарбиялап чыгардым. Мисалы, бул жасалган оокаттар чет өлкөлөргө кетет. Мисалы, Австралияда эле бир кардарым бар менин. Абдан ушундайлар менен кызыгат да. Кыргызстанга жылына бир келип кетет. Же болбосо мындай эмеден интернет аркылуу мага заказ берет. Ошол оокаттарды алып барып баалап, барктап, бир жакшы жерине коюп, ушинтип күтөт да. Бул эми бизде мен аябай сүйүнөм. Мына бул көп жерлерде ушул уланып келатат да, кыргыздын кол өнөрчүлүгү. Бир гана жери мындай бир сапат бериш керек да. Сапат, жарашык бериш керек. Булар дагы нукура, кадимки жүн 100%. Буларды мен
баягы машинкага да салбайм. Баягы эле кыргыздым мына. Илгерки ийги. Мен ушу эмени да сактагым келет да. Могу ийикти да жоготпой. Момундай ийиктен мен көп кимди үйрөтсөм бирден жасап берем. Үйдөн ийир, үйрөн депчи.